Людмила Громова 15 жылдан бери карылар үйүндөгү улгайган адамдарга жардам берип келет. Бүгүн анын аракети бааланып, сыйлыкка ээ болду. Также мы оказываем помощь и Дому престарелых Карабалта, и детскому дому. Мен Карабалта шаарындагы карылар үйүндөгү адамдарды колдоп, аларга ар тараптан жардам бергенге аракет кылам. Андан сырткары пандемия учурунда дагы ыктыярчы болуп, айылымдагы адамдарга көмөк көрсөттүм. Бүгүн мынтип сыйлыкка ээ болуп отурам. Людмила Громова менен бирге бүгүн дагы ондогон активдүү улгайган кишилер сыйлыкка татыды. Майрамдын урматына калаадагы сейил бактардын биринде спорттук иш-чара болду. Иш-чаранын жүрүшүндө саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрү жашы өтүп калган жарандарга кеп кеңештерди берип, ден соолукка туура кам көрүү жолдорун дагы айтып өтүштү. Тамактануубуз ар түрдүү болууга тийиш, витаминдүү, керектүү заттарга бай, а дегенде эт азыктарын өз талаптагыдай желсе, мөмө, жер жемиш, жашылчалар мисалы, бир аз камыр, жанагындай крахмалга бай азыктарды азыраак колдоно турган болсок, жана май азыктарды дагы, майлуу азыктарды дегенибиз да. Өсүмдүк, жаныбар тектүү май бардыгы жакшы эле болот, бирок өз өлчөм менен. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында 513 000 жашы өтүп калган жаран бар. Алардын 9507-си социалдык кызматтарды үйдөн алышат. Хотим обеспечить улучшение. Азыр эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан карылардын жашоо шартын жакшыртуу боюнча иш-аракеттер жүрүп жатат. Биз аларга бардык муниципалдык мамлекеттик кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылгыбыз келет. Ошондой эле саламаттык сактоо кызматы да жеткиликтүү болушу үчүн шарттарды түзүүнү пландап жатабыз. Активное долголетие наших граждан. Иш-чаранын соңунда ыктыярчылар келген улгайган кишилердин дене табын, кан басымын өлчөштү. Алина Бактыбекова, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.